Мейлс Жүзупжанович, мен сізге мындай суроом бар да, ушу жаңа таштанды жөнүндө айтып кеттиңиз. Негизинен биз ушу депутаттар дагы бир нече ирет экология агрардык комитети менен дагы ушул көлгө барган учурда биздин көлгө кире бериштеги балыкчы экопостубуз. Бүгүнкү күндө ушул боюнча сиз кандай дейсиз оюңуз экопосттун турушу боюнча негизи? Балыкчыда экопост курулган мурун ал жакта мындай атайын төлөм болчу. Бүгүнкү күндө андай төлөм жок. Бирок ар кандай сунуштар түшүп атат экологдор тарабынан, анан жергиликтүү элдер тарабынан, ал жакта жергиликтүү администрация тарабынан бул маселени мындай чогуу талкуулап туруп анан бир чечимге келиш керек болуп атат да. Эгер ошол акчалар туура колдонула турган болсо, максатына жете турган болсо, бул башка кеп. Анан ал жактагы местный элдер дагы башкалар дагы биз эмнеге төлөйбүз деген мындай суроолор болуп атат. Эгерде мүмкүн болсо сиз менен бир талкуулап туруп чогуу анан бир Рахмат. Негизи сунушубузду бергенбиз. Мен сизге дагы бир сунуш айтам. Эмне үчүн мен таштандыга байлап атам? Таштанды деп туруп көтөрүп туруп анан ошо экопосту көтөрүп атам. Себеби баягы бизден сунуш кеткенде ушуну кайра жандандыруу боюнча сунушубузду бергенбиз. Эмне үчүн дегенде ушул экопосттун максаты негизи башында түзүлгөнү жакшы болчу. Бирок ал учурда цифровизация өнүгө элек маал учур болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү коррупциялык схема менен акчасы желгендигине байланыштуу баягы кайра жокко чыгарылган, баарыбыз билебиз. Бирок мен ойлойм, ушуну бүгүнкү күндө кайра жандандыруу боюнча сиз ушуну ишке алып кирсеңиз, жаңы цифровизация методдору көп. Ушуну койсоңуз, жергиликтүү тургун болобу, башка мамлекеттен болобу, келгендердин бардыгына определенный бир кичинекей сумма болсо дагы коюп, бирок ошол акча каражаттын иштелиши именно Ысык көл областына өзүнчө спец счет болобу же кандайдыр бир счет ачып, республиканский бюджетке аралаштырбай, ошону именно сиздер ушул азыркы жогоруда өзүңүз айткандай таштанды маселеси, экологиялык, может баягы коопсуздук үчүн маселелерин жандандырып койсоңуз, бул дагы бир чоң биздин ушул баягы биосфералык зона дейбиз, Ысык көл областынын, ошого бир салым болот беле деген оюм. Бул эле мезгилде сразу эле ошондо айтып киришкен, ал жерден төлөткөнгө болбойт деп. Ал бизге кирген инострандык баягы туристтер биздин границадан өтүп атканда эле определенный сумма тазалык үчүн деген мааниде төлөнөт дейт. Бирок ал төлөнсүн. Бизде Кыргызстанда андай жерлерибиз абдан көп, баягы тарыхый мааниге, туристикалык багытта иш алып барган жерлерибиз көп. Ошол эле мезгилде ошол Ысык көлдү да киргизип койсо, бул менин оюмча и жергиликтүү тургундар үчүн дагы, и башка жактан келген жарандар үчүн дагы бир определенный сумма коюп, электрондоштуруп, ошол бюджетти өзүнчө топтоп, именно көлдүн тазалыгына десе, менин оюмча бул жакшы болот го деген мен сизге сунушум. Ушуну бир иштеп чыгып туруп, бул бир нече ирет көтөрүлгөн, сизге чейинки министрге көтөргөндө колдобой коюшкан, бирок менин оюмча бул колдоп иштетсе жыйынтыгы чыгат го деп ойлойм.